Ат емес екен, а? Өте сол. Ауырықтары да жайында екен. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер, Месеркежі каналының қаталушылары. 15 май 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорған Жоон айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші дағы сатыла тұрған аттар бар екен. Ошол аттардан сіздерге маалымат беріп көрсетеміз. Сондықтан бізбенен чоң болып тұрыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға атталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Бұл аттардан сіздерге маалыматын беріп айтайлы. Ассалаумалейкум. Келдік, Нұрбек. Аттардан қанша бас шығады бүгін? Бүгін ака әлі өткенді шығардым әлі ғой. Ошондон экөө қалды эле деңиз. Экөө ам сатылды эле, анан экөөнүн тең алармандары сал жем болуп калды чамда. Пулум алышпай калды ака. Ошо кайра сатка чыгарып коюн деп чыгарып койдум ака. Чарайлы деп чакырдым. Буларды өзүнүн кыргызстандыктар алды эле, бир акаларымчы. Анан тыйынын раста бере албай калдым, ка. Дедиле, ака мага туура келбей калат, сар оорураак деп. Кичине пулун коюп бер дедиле. Берки али 5-5-ин атын Өзбекстанга саттым эле $100 бабашы көтөрдү. Ошо ойдон жок алдагычы. Анда чарып койгон. Андагы көп адам сурады эле да, эми экөөнтең сатып кетти дедим эле. Ошого кайра башынан чарып коюн деп ака. Сатылып кетти дегенден кийин кайра да. Анын арасында ака могу улак болуп калды, могу улакка апарып салып келдим ака. Кайсыл жерде болду улак? Улак могу Нокен жакта болду ака. Кандай болот атем? Баргандарын өзүң көрүпсөң керек. Мындай аттар жигип кетти ака. Кудай каласа улагына 100% болду. Азыр баары сынак болуп, уже өзүң колган өтүптүр да баары. Жашы кандай эле бунун? 5-5-ин атын ама жүгүргөнү акыйкат жүгүрөт экен ака. Мындан 2 күн мурун ноктосун шүпүрүп кетип качып кетти эле. Бош качып кетип аткан жерине аркасынан жүгүрүп өтүп кетти. Аркасынан чалып өтүп кетти ошо 5-5-ин атын. Гүлүктүгү жакшы экен да. Оно путу тейленип калды эле деңиз кичине. Путучу. Оно. Бажени чыгып калган. Сол тиягы. Жакшы болуп калды бирокчу. Мындай кардарлар келип көрүштүбү ошону? Кайсыны? Бутун. Ал эчтек болбойт ака. Кичине тейленди эле, уже жакшы болуп калды. Бул азыр келди бир акам жактырып калды эле ака. Жашы канча деле? Жашы 3 жашар бышты, Эми сиздерге мындай чуркагандарынан, баскандарынан бир көрсөтөлү. Жаныбар өтө учкаяк жакшы өспүрүмдөрдүн бири. Эгер сиздерге жаккан болсо, кимде ким мурунку чыгарыштарда көрүп ала албай калдым дегендер болсо, мындай эми кайрадан чыгып атат. Чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Өткөндө бутун бир аз аяп басып атты эле, азыр жакшы эле экен, туягы. Жаныбар учкаяк өтө сонун өспүрүм. Улагындагы көрдүк деди, андыктан сиздерге жаккан болсо эми ушуну колдон чарбай алыңыздар. Жакындан бир көрсөтүп коем, Мына кабактарын көргөзүмчү. Өзү жаныбар мүчөлүү, аябай жакшы өспүрүм эле. Таза кыргыз жылкы да. Таза кыргыз жылкылар. Үстүлөрүнүн токтуктунан карасаңыз, моюндары, үстүлөрү өтө толуу ака. Мингенде билинет, Чуркаганды көрдүңүздөр. Эми азыр жакын келсе сиздерге баасын сурап берейин. Баасы кандай болуп жатат экен? Баасы чечилип калды деп айтып калды. Ой. Токтон албай кетти го. Азыр эми кайрылып келсин. Мага эми жакындап келе жатат.
Нұрбек бұл дағы күштеніп чуркайым деп эле калып турган. Алгач кетти көрдүңүзбү? Эми бунун баасы чечилип калган болуш керек эми. Баасы ошо $3000 ака, азыраак кеми бар. Ооба. Мына жандуулга сата турган өстүрүм эмес ака. Ташып кетипти. Жакшы. $3000 экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бир аз жолу болот деди, андыктан келип жакындан көрүп өзүңүздөр минип көрүңүздөр. Биринчи өспүрүм болду, эми кийинкисин көрсөтөбүз, бизден алыстабай туруңуздар. Кийинкисин алып чыгайлы, э? Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз бош жүргөн атка чаап жетип алды деп айткан 5-5ке жакшы аттардын бири болот экен деген ат ушунда ушул. Мурунку чыгарыштарда чыккан бул аттагы сатылган экен. Өзбекстанга кетти деп калды, Нурбек? $100 которду. $100 которду да. Андан кийин келе албай калды. Ошойдон кабар чыкпады ака. Эгер эми чыгып калган болсо бере бересиңби ошол кишиге? Ошол кишиге бере берем. Болбосо ака, пулун котору десе пулдан котору десем ака. Аттан коркунуч жок. Андан башка нерсе калат ака. Негизи өтө курч учкай аттардын бири да. Аттан коркпойм дейт, кайсыл убакта болсо дагы, кандай болсо дагы сатып алам деп жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо мына ушул атты коркпой алсаңыздар болот. Көрдүңүздөр. Буну 5-5ке деп айтып атабыз да, эми аламанын улактарга, чоң торпок улактарга кандай болот? Бул кам таза да бул ака. Таза кыргыз жылкылары, э? Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Таза кандылардан. Ден соолугу мыкты. Өтө. Чуркап өзүн алып жүргөндөрүнөн билинип турат, ден соолугу кандай экени. Ушу менен быштыны кууп жетип алыптыр мына. Бош жүргөн атка өзү жетиш кыйын. Жалган айтмасам, алдында эле көр ташка куштуң эле карагачка. 30 метр алдында эле да. Асфальт менен жогору көзөп койду. Карасам токто кудай эмес, аркасына койуп көрдүм, эмне болор экен. Жетип өтүп кетти акам. Мына жүгүргөн сайын көйлөндү алдагы. Ошентсе эми өтүп кетти. Атай бир сынаган экенсиң да? Бир сынадым да. Ушундай сынакы, күлүк аттарды мен ойлоймун алуучулары болот болуш керек. Эми бунун баасына канча дейсиз? Баасын көрүп угайлычы. Баасын ака. Ачыгын айтайын. $3200 саттым Өзбекстан. Ошо болсо берем дагы бир. 3200 болсо. Ошо болсо берем. Берилет. Ким болсо берем ака. Эми 1-2 коер чуркаган да бир көрүп коелу ушул жерде. Жакшылап көрүп туруңуздар, азыр ошол жерде узатасынан кое берет. Ака, өткөндөн оңолуп калыптыр. Дагы оңоло түшүптүр. Өткөндө алып катып кетаптыла. Каржала койдум ака. Мат эмес экен, өтө сол. Авырыктары да жайында экен. Өтө сон болот, Нурбек. Көп кыйнабайлы атты. Ушун менен өткөндө жаш жигитти минип чаптырдык эле. Анан жарга түшүп, секирген боюнча ошол жагын көрсөтпөдүм эле да. Жаш бала жакшы элеби? Жок, ака, көрдүңүз, эчтеке болбоду. Эч нерсе болбоду, Ат да жыгылбады, ал да жыгылбады. Кеминде 2 метрлик бир ылдыйыштан түшүп, нары чуркап кетти. Андыктан бизде көрүүчүлөр комментарийге жазышкан, кабатыр болгон жаш балага, бирок баары жакшы. Аттагы өтө өтө чыйрак аттардын бири. Мына ушул жигит өткөндө чаап кетип атып, жардан ылдый карап кетти эле, бирок эч нерсе болбой эле, жакшы эле жүрөт. Бунун боюн унутуп калыппыз, канча эле чыгат эле? Уровеньде 1.55 ака. 1.55, Эркинки 1.58 уровеньде. Жакшы.
Өзүнүн кыргыздыкlar да кабла. Мына ушундай аттар урматтуу көрүүчүлөр. Булактарда кол ишти кылып аткан ошо 1.55, 1.60 аттар ишти кылып атат. Өзүнүн кыргыз жылкылары. Жалаң кыргыздыкlar. Ортодо жарап жаткан ушул аттар. Андыктан чыгарбаңыздар, колдон алыңыздар ушул аттарды. Сиздерде дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Я мына братик, Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар.